Тоң району Кажысай айылы тарбиялык сааттын темасы Улуу Ата мекендик согуштун 75 жылдыгына арналат. Сабагыбыздын максаты Улуу Ата мекендик согуштун ардагерлерине таазим кылуу менен алардын эрдиктерин кийинки муунга даңктоо. Саламатсыңар менин коллегаларым жана окуучуларым. Мен сиздерди Улуу Ата мекендик согуштун 75 жылдыгы менен куттуктайм. Жана ушул темага байланыштуу тарбиялык сабагыма көңүлүңүздү бурам. Жерге бизде дайым тынчтык орносун, эч убакта кандуу согуш болбосун, оору сыркоо эли бизге жолобой, балдарыбыз тынч заманда чоңойсун. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Улуу Ата мекендик согуштун 75 жылдыгына арналган тарбиялык саатты аралыктан өткөрүүгө туура келди. Бирок биз баарыбыз биргеликте бул индетти жеңгенден кийин татыктуу түрдө салтанаттуу жүрүш менен жеңиш күнүнүн юбилейлик датасын дагы белгилейбиз. Улуу Ата мекендик согуш 1941 жылдан 45 жылга чейин созулду. Кыргызстандык жоокерлер согуштун биринчи эле күнүндө фашисттик баскынчылар менен баатырларча кармашкан. Улуу Ата мекендик согушка Кыргызстандан 360 миңден ашуун адам аттанып, алардын ичинен 1000ге жакынын аялдар түзгөн. 160 миңден ашуун жоокер согушта курман болгон. Согуштагы эрдиги үчүн 10 миңдеген кыргызстандык жоокерлер орден медаль менен сыйланып, алардын 76-сы Советтер Союзунун баатыры деген наамды алышкан. Тоң району боюнча айта кетсем, Улуу Ата мекендик согуштан 961 жердешибиз кайтып, денесинен жаракат алып, ар кандай деңгээлдеги майып болуп, же тескерисинче денесинин бир да жерин ок чапчыбай, 6 сан аман соо келип, туулуп өскөн айылдарында ар кыл тармактарда эмгектенип, жүрүп ичер суусу түгөнгөндө өз ажалдарынан кайтып коюшкан. Алардын жаркын элестери Кажысай айылынын элинин жүрөгүндө түбөлүккө сакталып, арбактары ыраазы болсун деп көрсөткөн эрдиктерине таазим кылып ардагерлер аллеясын түптөдүк. Бул ардагерлер аллеясынын түптөлүшүнө салымын кошкон Кажысай айыл өкмөтү жана жарандар аракетте демилгелүү тобунун максаты ата-бабаларыбыздын кан жутуп, эркиндикти алып келген эрдигин даңктоо жана кийинки муунга тарыхты жеткирүү болгон. Мен дагы жарандык милдетимди аткарып, ушул долбоорго катышканыма сыймыктанам. Кийинки муун дагы айылыбыздын өнүгүшүнө салым кошуп жаткандыгы кубандырат. Согуш азап, согуш кайгы экенин, тарыхты окуп, кино көрүп сеземин. Аталардын эрдигине суктанып, аталарга 1000 жолу таазим этемин. Айылыбыздан орун алган эстелик ар дайым гүл коебуз эскерип, таш бетине ысымдары жазылган, өчпөс болуп эстеликте бектелип. Окуучуларым, эч качан согуш болбосун. Силердин араңардан да патриотторубуз абдан көп. Ошондуктан Улуу Ата мекендик согушка катышкан улуу муундун эрдигин унутулбай, муундан муунга өтө берет деп ишенем. Анда эмесе балдар, үйгө тапшырма алып алалы. Улуу Ата мекендик согуштун 75 жылдыгына карата эч ким эч нерсе унутулбайт деген темада сүрөт тартабыз. Чоң атам ардагер, таятам ардагер деген темага эссе жазабыз. Жана жоокер ырын ырдап видеого тартып, мага 1 майга чейин жибериңөрдү суранам. Ушуну менен сабагыбызды аяктайбыз. Сак саламатта тургула.